Окуу жайга 100дөн ашуун түрк дүйнөсүнүн коомдук, маданий жана илимий ишмерлери чогулду. ОШМУ Периси 2019 намына Кыргыз-Кытай факультетинин 1-курсунун студенти татыды. Алдыда ушул жана башка маалыматтар Үмүт телестудиясынын бүгүнкү чыгарылышында. Студияда Артур Дойгонбаев, саламатсыздарбы? Журналистика адистигинде окуп жаткан студенттер үчүн алгачкы хромакей студиясы колдонууга берилди. Бюджеттик негизде окуган педагогикалык адистиктердин бүтүрүүчүлөрү жумуш орундарына бөлүштүрүлдү. Түрк дүйнөсүнүн табигый илимдер жана медицина багыты боюнча 1-эл аралык конгресси болуп өттү. Окуу жайга 100дөн ашуун түрк дүйнөсүнүн коомдук, маданий жана илимий ишмерлери чогулду. Алардын башын бириктирген Байыркы Ош цивилизациянын чордонунда аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференциясы. Мында Ош шаарынын Байыркы шаар катары тарыхтагы орду тууралуу атайын баяндамалар жасалган. Бул иш-чара Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору алкагында өткөрүлүп, ага кесиптешим Мерим Алмазбек сыда катышып келген. 2019 Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Мунун алкагында Ош шаарында коомдук маданий салтанаттуу иш-чаралар кызуу жүрүп жатат. Алардын бири окуу жайда Байыркы Ош цивилизациянын чордонунда аттуу эл аралык илимий практикалык конференция башталуу алдында турат. Мында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова баштаган жогорку кеңештин депутаттары жана жалпы эле түрк дүйнөсүнүн коомдук маданий ишмерлери келишти. Алгач эле келген коноктор Байыркы Ошту даңазалаган, тарыхын жана азыркы учурун чагылдырган сүрөт көргөзмөгө күбө болушту. Ага Улай университеттин жандуу музыкалык оркестринин коштоосунда кыргыз күйлөрү жаңырып, обондуу ырлар орун алды. Буга байланыштуу коноктор өзгөчө майрамдык даярдык менен таанышкандыгын, Ош шаары, анын ичинде ОШМУ өзгөчө таасир калтырганын айтышат. Сиздердин университетиңиздер жана андагы программалар мага абдан жакты. Эң сонун, ушул конференцияда Ош шаары жана Ош мамлекеттик университети мени абдан таасирлентти. Ошондой эле концерттик программадагы өзгөчө купулума толду. Анан да окуу жайдын ректоруна ыраазычылык билдирем. Рахмат. Аталган конференцияда бир топ эл аралык жана жергиликтүү окумуштуулар Ош шаарынын архивдик булактары, Сулайман тоо, Улуу Бурнами жана түрк дүйнөсүнүн шаарлар жана тоолор менен байланышы деген темаларда баяндамаларды жасашты. Мында негизинен Ош шаарынын бай тарыхы, түрк дүйнөсүнүн маданиятындагы орду жана келечеги туурасында ойлор айтылган. 3000 жылдан ашык тарыхы бар шаарыбызга байланышкан тарыхый окуяларды, анын тарыхтагы орду, маданиятынын өнүгүшү, Фергана өрөөнүндөгү, Борбордук Азиядагы, деги эле дүйнөдөгү аны ушул маданиятка кошкон салымы жөнүндө сөз болот, илимий негизде сөз болот. Oş şehri gerçekten kadim bir şehir. Ош шаары эски шаарлардын бири. Бул шаардын улуу тарыхта чоң орду бар экендигин ушул конгресстен улам билип отурабыз. Жана бул шаарда Сакария шаары менен биргеликте достукту бекемдей турганы жана улуу шаар бар экендигин түрк элине сөзсүз айта барабыз. Benim bulunduğum coğrafyada Өтүп жаткан иш-чара жогорку деңгээлде даярдалып, түрк тилдүү өлкөлөр менен болгон кызматташтыкты бекемдейт, дейт Түрксойдун башкы катчысы Дүйсен Касейинов. Ага ылайык ОШМУнун ректору Канабек Исаковго эл аралык мааракенин ийгиликтүү өтүүсүнө көмөктөшкөндүгү үчүн уюмдун атынан окуу жайга белегин тапшырды. Иш-чаранын жүрүшүндө түрк тилдүү мамлекеттердин 10дон ашуун журналисттерине Түрксойдун басма сөз сыйлыгы да тапшырылды. Биздин ойлоганыбыздан асып кетти. Осы Ош халкы бүкүл түрк дүйнөсүнөн келген конокторду калай каршылаганын, расында да келечекте тагы осундай өткөзүлөтүн иш-чараларга үлкөн үлгү болайын деп тур. Мен оны биринчи осы иш-чаралардан байкап калдым. Эске салсак, түрк маданиятынын борбору салтанатына ОШМУнун 1000ге чукул окутуучулары жана студенттерден турган жамааты катышты. Мында айрым студенттер келген туристтерге гид кызматын аркаласа, калгандары жөө жүрүшкө, борбордук аянттагы тамак аш көргөзмөсүнө жана концерттик иш-чараларда өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алышты. Мерим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, ОШМУ жаңылыктары.
Университетте бюджеттик негизде окуган педагогикалык адистиктердин бүтүрүүчүлөрү жумуш орундарына бөлүштүрүлдү. Алсак 2018-2019 окуу жылында окуу жайдын педагогикалык адистиктеринде бюджеттик негизде окуган жалпы 244 бүтүрүүчү бар. Ага ылайык окуу иштери боюнча проректор Замирбек Бөжөнов жана атайын даярдалган комиссия менен биргеликте Ош Моонун карьера борбору тарабынан бүтүрүүчүлөр жумуш орундарына бөлүштүрүлдү. Мында бүтүрүүчүнүн жашаган жери, кайда бөлүнөрү такталып, алардын жашоо шартына да көңүл бурулган. Эске салсак, педагогикалык адистиктерде бюджеттик каражаттан орто жана жогорку кесиптик билим алган студенттер билим берүү жана илим министрлигинин бөлүштүрүүсү боюнча мектептерде 3 жыл иштеп берүүгө милдеттүү. Иштеп берүүдөн баш тарткан учурда адисти даярдоого кеткен каражаты төлөгөндөн соң гана дипломго ээ боло алат. Иштеп берүүдөн баш тарткан учурда адисти даярдоого кеткен каражатты төлөгөндөн соң гана дипломго ээ боло алат. Ал эми Ош Моонун карьера борбору бюджеттик, контракттык негизде окуган башка адистиктердин бүтүрүүчүлөрүн да жумуш орундарына жайгаштырып келүүдө. Бош жумуш орундары тууралуу маалыматты Ош Моонун oshsu.kg сайтынан табууга болот. Тагыраагы аталган сайтка кирип, бүтүрүүчүлөргө деген бөлүмдөн бош орундар тууралуу маалыматка ээ болосуз. Түрк дүйнөсүнүн табигый илимдер жана медицина багыты боюнча биринчи эл аралык конгресси болуп өттү. Иш-чарада түрк тилдүү мамлекеттерден келген илимпоз окумуштуулар табигый илимдер, медицинанын бардык тармактары жана педагогика боюнча түрдүү темаларда талкууларды жүргүзүшкөн. Аталган тармактардагы бир катар жетишкендиктерди бөлүшүп, актуалдуу жаңы биргелешкен изилдөөлөрдүн багыттары такталды. Кабарчыбыз Надира Камчыбек кызы эл аралык конгресстин чоо жайын кененирээк айтып берет. Эл аралык конгресс Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору окуу жайдын магистратура жана PhD докторантура бөлүмүнүн башчысы Тасилкан Жумабаеванын 60 жылдык мааракесинин алкагында өткөрүлдү. Иш-чара түрк тилдүү элдердин ортосундагы маданий, илимий карым-катнашты күчөтүү, бекемдөө жана түрдүү багыттардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт. Катышуучу өлкөлөрдүн сап башында Түркия турган болсо, бул катарда Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Грузия, Тажикстан, Россия жана башка мамлекеттерден келген окумуштуулар толуктады. Özellikle edebi alanlarda. Эгерде бир мамлекет өнүгүүнү кааласа, илимге маани бериши керек. Биздин негизги максатыбыз илимди өнүктүрүү менен өз мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошуу. Биз бул жерде билгендерибизди бири-бирибиз менен бөлүштүк, башкача айтканда соодалаштык. Бул биринчи өткөрүлүп жаткан илимий конгресс. Конгрессти дагы улантууну пландайбыз. Өзбекстан, Казакстан же Түркияда өткөрүүнү пландап жатабыз. Бүгүнкү катышкан илимпоздорду, студенттерди көрүп, мен өз максатыбызга жеттик деп ойлойм. Bilimsel çalışma direkt ürüne dönüşüyor. Жыйындын жүрүшүндө Түркиядан келген илим изилдөөчүлөр биология, физика, химия, математика, медицина жана педагогиканын бардык тармактары боюнча өз жетишкендиктери менен бөлүшүп, талкууларды жүргүзүштү. Тактап айтсак, Түркиядан 30 делегат, Азербайжан, Өзбекстандан 28, Казакстан жана Бишкектеги жогорку окуу жайларынан болуп, сырттан 100гө жакын делегация катышкан. Ошондой эле бул конгресстин негизинде Түркиянын Ыгдыр университетинин ректору Мехмет Алмахаки келип, түштүктөгү 7 жогорку окуу жай менен келишимдер түзүлдү. Келишимде кош диплом берүү, билим берүүдөгү илимий изилдөөлөрдө академиялык мобилдүүлүктү өркүндөтүү маселелери каралган. Бул конгресстин негизги максаты түрк тилдүү элдерди бириктирүү менен ушул табигый илим жаатында. Биз азыр кечеден бери Түрксөй деп атабыз. Ал иш-чаралардын көпчүлүгү маданий иш-чараларга, каада салтты көтөрүү менен элдердин ортосундагы байланышты күчөтсө, биз биринчи жолу окумуштууларды бириктирүү аркылуу ошол эле табигый илимдер жана медицина дегенибиз дагы бул чоң көйгөй, социалдык маселелер болуп эсептелет. Конгресстин жүрүшүнө ректор Каныбек Исаков да катышты. Мында Тасилкан Жумабаеванын 60 жылдык юбилейи менен Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатынын атынан куттуктап, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, төш белгисин тапшырды. Аны менен катар эле эмгек жолу, илим изилдөөдөгү кошкон салымы боюнча баса белгилеп өттү. Урматтуу Таскан Токтомуратовна, биз сизди белгилүү окумуштуу илимпоз, Касым педагог, шакирттердин сүйүктүү устазы катары билебиз. Эс тарткандан бери билим берүү тармагында татыктуу кызмат кылып, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинде студент, катардагы окутуучу, улуг окутуучу, доцент, профессор, кафедра башчысы, факультеттин деканы, окуу иштери, илим иштери боюнча проректор, магистратура жана PhD докторантура бөлүмүнүн башчысы кызматтарын ийгиликтүү аркалап келе жатасыз. Мамлекеттер ортосундагы маданий, илимий байланыштарды күчөтүү, башка элдердин маданиятын, адабиятын, тарыхын, белгилүү тарыхый инсандарды, мамлекеттик ишмерлерди изилдөө, жайылтуу максатын көздөгөн бул сыяктуу иш-чараларды алдыда дагы өткөрүү пландалган. Надира Камчыбек кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Нурсултан Айдаров, Ош Мо жаңылыктары.
Жусуп Баласагын аттындагы Кыргыз Улуттук университетинин жаштар комитетинен 20 студент 3 күндүк иш сапар менен Ош муда болушту. Мында алар жалпы эле Ош шаары, Ош мамлекеттик университети менен таанышууга келген. Иш сапардын негизги максаты тажрыйба алмашуу, эки тараптуу алаканы жакшыртуу аркылуу достук мамилелерди чындоо болгон. Келген конокторго алгач университет менен окуу жайдын социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошев тааныштырып, түзүлгөн шарттар, студенттер, окутуучулар тууралуу маалымат берди. Андан соң коноктор университеттин музейи жана факультеттери менен таанышып чыгышкан. Ошму Периси 2019 намына Кыргыз-Кытай факультетинин 1-чи курсунун студенти татыды. Сынакка жалпы жонунан 13 кыз катышып, 3 этаптан өткөрүлгөн. Катышуучулар ар бир этапта өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшүп, ал эми калыстар тобунун баалоосу боюнча жеңүүчү Анталияга жолдомо ээ болгон. Бул тууралуу Зиягүл Болот кызынын материалында сөз болот. Бул жолу сулуулар сынагы өзгөчө шаң менен өткөрүлдү. Тактап айтканда, факультеттерден тандалып алынган 13 бийкеч катышып, кыз сезими, ийкемдүү кыз, кечки стил деп аталган 3 этапта өнөрлөрүн көрсөтүштү. Сүйүүбүзгө жеткен окшойт, үлгүрүп. Айганышой, сүдүрөлүп артыңда, күндө сени ээрчип жүрт бир жигит. Философтой чөкпөй курбун тереңге, ишенбеймин сүйүү-пүйүү дегенге. Зал толо келген эл ар бир катышуучуну колдоп, коштоп, дем күч берип олтурушту. Ал эми сулуулар өз таланттарын тартуулап, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ боло алышты. Татыктуусу жеңсин деген көрөрмандар сынак жогорку деңгээлде уюштурулганын айтышат. Аябай жакшы деңгээлде сулуулар өзгөчө сулуулар сезими аябай жакшы деңгээлде бири-бирине сезимдерин билдиришти. Жакшы деңгээлде бардыгы тегиз жакшы даярдалган, программалар окшош түрдө жакшы даярдашкан. Бирок ошол кезде дагы эң акылдуусу, эң иш-чара жакты мага жакшы деңгээлде өтүп атат. Демөчүлөр дагы жакшы түшүнүшөт. Мен ушундай иш-чараларга кошуламын. Кыздар бул сынакка 1 айдан бери даярдык көрүп келишкен. Бул убакыт аралыгында көп нерселерди үйрөнүп, сахнада басуу кыйын болгонун кошумчалашат. Ал эми уюштуруучу Мурат Алтынбек уулу болсо, мындай иш-чаралар студенттердин маданий деңгээлин көтөрүүгө чоң салым кошоорун айтат. Bir ay boyu dayanırdık alanın bir ay totkanda kızının görkemlülüğü, iyi olgun, çıktılığı, kanday giyip çıkış gerek, her bir civine, iğne çeyin girişip, kızlar benim bir geçleşkeni hareket bulamadık. Сынактын жыйынтыгында калыстар тобунун жогорку упайына ээ болгон Кыргыз-Кытай факультетинин студенти Жанара Алмаз кызы Ошму Периси 2019 аталып баш байге, тактап айтканда Анталияга жолдомо утуп алды. Урматтуу коноктор, акыркы сөздү десек болот. Кайрадан эле Билайн компаниясына тапшырдык. Искусство факультетинин студенти Туркбай кызы Кылмай 2-нчи орунду, ал эми математика жана информациялык технологиялар факультетинин намысын коргогон Айдана Замирбек кызы 3-нчи орунду багындырды. Байгелүү орунга татыган сулууларга ысык көлгө жолдомо жана баалуу белектер тапшырылды. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Ошму жаңылыктары. Журналистика адистигинде окуп жаткан студенттер үчүн алгачкы хромакей студиясы колдонууга берилди. Канаанын ачылышы илимге эс алган окумуштуу филологдор аталышындагы Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде өткөн илимий кеченин алкагында болгон. Хромакей жайгашкан аталган канааны студенттер студия катары колдонуп, практика жүзүндө видео тартымдарды жүргүзүп алышат. Ага катары эле 1998-жылдан бери иштеп келе жаткан Үмүт телестудиясынын архивдик техникалык каражаттары жайгашкан Үмүт музейинин ачылышы болуп өттү. Музейге телестудияда колдонулган техникалык каражаттар чогултулган. Ошондой эле аталган факультетте илим жаатында өзгөчө көңүл бурулуп, магистранттар үчүн илимий изилдөө лабораториясы ачылды. Ал эми аталган иш-чаранын алкагында тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдимиталип Мирзахметовдун фолеристикалык көргөзмөсү да болуп өттү. Мында агайдын 30 жыл аралыгында топтогон 2500дөн ашуун төш белгилер коллекциясы коюлган. Үмүт телестудиясындагы жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыкты. Эсиңиздерге сала кетсек, Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбызга жана Facebook баракчаларыбызга катталып, биздин кесиптештердин эмгектерине күлөңүздөр. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми эфирдеги убакытты Сергей Чашоо берип улайт, андыктан бизден алыстабаңыз.
Факультеттер аралык таймашка негизделген сергек жашоо көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен. Ичке толгон черди жазчу оюнга күбө болом десеңиз, анда биз менен бирге болуңуз. Бир нече мүнөттөрдөн соң физика техника факультетин жана тарых факультетинин ортосундагы таймашка күбө болосуздар. Анда эмесе азыр биз командалар менен таанышып алсак. Команда Мурас, сергек жашоо биздин биринчи Кезектеги мелдеште бүгүн физика жана техника факультетинин физтех командасы менен тарых факультетинин Мурас командалары беттешмекчи. Андыктан командалар бири-биринен саламдашып алса. Анда эмесе эки командага оюндун шарты менен тааныштырып кетсек. Оюнубуз 4 турдан турат. Биринчи турда топту шакекчеге таштоо, экинчи кап менен секирүү, үчүнчү шарикти кашыктын жардамы менен маарага жеткирүү, ал эми 4-чү турубуз аркан тартыш. Оюндун шарты түшүнүктүүбү командалар? Анда эмесе командаларга ийгилик каалайбыз. Анда эмесе оюнубуздун экинчи шарты кап менен секирүү. Оюнубуздун үчүнчү шарты шарикти кашыктын жардамы менен маарага жеткирүү.
Ал эми оюнубуздун акыркы 4-чү туру бул аркан тартыш. Мына ошентип бүгүнкү мелдеш аягына келип чыкты. Оюндун жалпы жыйынтыгы менен тааныштырсак, жалпы жыйынтыктап алганда тарых факультетинин Мурас командасы 4 упай, физика жана техника факультетинин физтек командасы 3 упай менен Мурас командасы утуп алды. Бүгүнкү мелдеш аябай кызыктуу өттү. Тарых факультети менен мелдештик. Албетте оюн болгондо бир сөзсүз бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Бүгүнкү оюнда жеңиш ийгилик, адилеттүү эле болду деп ойлойм. Бардык Ошмунун мугалимдерине сергек жашоо, иштерине ийгилик каалайм. Бүгүнкү уюштурулган оюн аябай кызыктуу жана аябай жогорку деңгээлде өттү десек болот. Физика техника факультети жана тарых факультетинин арасында достукту чыңдаган эң мыкты оюн болду деп айтсак болот. Анан бул нерсе Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн аябай керек, мага аябай жакты. Анан бул нерсе денсаулыкту чыңдап, ар дайым сергек жашоого үндөйт деген ойдомун. Спорт бул жашоо. Андыктан спортко үндөгөн сергек жашоо программасы жакшы нотада өз берүүсүн жыйынтыктайт. Анда эмесе кийинки көрсөтүүлөрүбүздө кайсы факультеттер таймашат, биздин берүүлөрдөн күзөтүңүз. Ылдыйда биздин социалдык баракчаларыбызга катталып, оюндарыбызды күзөтүп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Студенттердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон окутуучу, илим чөйрөсүндө өз орду бар адам. Ал эми өнөр ага Кудайдан берилген талант. Сиз байкадыңыз окшойт, бүгүнкү биздин каарманыбыз кандай болорун. Ал ар тараптуу. Бир гана мугалим, жазуучу, манасчы гана эмес, ар кыл аспаптарда ойной алган талант ээси. Илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен. Көрсөтүүнүн каарманы физика техника факультетинин доценти Маралбек Өскөнбаев. Бүгүнкү каарманыбыздын башкалардан өзгөчөлүгү бир нече жумушту бир убакта алып кеткендигинде. Учурда агай окуу жайдын физика техника факультетинде 40 жылдан ашуун убакыттан бери окутуучу болуп эмгектенип келет. Андан сырткары бош убактысын ыр жазуу жана төрүлдүү аспаптарда ойноо, манас айтуу менен өткөрөт. Атам чоң комузчу, ал эми апам кошокчу болгондуктан чыгармачылыкка болгон кызыгуу мына ушундан жаралса керек дегени бар. Өтүп жаткан электрон сен болсоң, өткөрбөгөн каршылыгың мен болсоң, чыңалуусу эмне болот дебестен, чынжыр үчүн оң законуң колдонсоң, чынжыр үчүн оң законуң колдонсоң. Мен илим менен катар эле көбүрөөк чыгармачылыкка кызыганмын. Анан эң негизгиси студенттик кезде факультеттер аралык студенттик ала тоо жаз фестиваль өтчү. Ошол мезгилде ар бир факультеттин өзүнүн намысын коргой турган болуп жүгүрүш керек болгон. Ошондуктан анан мен жаш кезинде сабактан сырткары, физикадан сырткары искусство факультетине барып өткөргөн драматург чоң комузчу Фахридин Баяковдон, Барыш Абданов агайдан комуздан сабак алып, көп көйлөрдү үйрөнгөнмүн. Ошол комузга болгон кызыгым бул бардык эле кыргыздын канында, комузга, манаска болгон нерсе бар да. Ошол комузга ошондон кызыгып калгам. Ыр жазганым болсо бул
физикалык кубулуштарды, жаратылыштагы кубулуштарды, жакшы менен жаманды, сулуу менен башка нерселердин баардыгын сөз менен айтканга караганда 1-2 сап ыр менен айткандын өзү кыйла жеткиликтүү болот деп эсептеп, ошого ардыдагы көбүрөөк жазып, жумуштан кийинки экинчи өнөр катары алып жүрөмүн. Маралбек Өскөнбаев 1959 жылы Жалал Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Канышкыя айылында жарык дүйнөгө келген. Балдай таттуу балачак күндөрү айланасын тоолор курчаган Чаткал жергесинде өтүптүр. Ал эми 1976 жылы орто билим берүү мекемесин аяктаган соң ошол кездеги Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика техника факультетинин физика адистигине окууга тапшырып, ийгиликтүү аяктайт. Агай билим алуудагы чыйыр жолу туурасында бирде күлүп, бирде ой тартып эскерет. Физика илими бул жаратылыш жөнүндөгү илим. Ошондуктан жаратылыштагы эмнеге күн чыгат, эмнеге күн батат, суу кантип кайнайт, кайнайын дегенде суудан үн чыгып кетет, ушулардын бүт сырын билиш үчүн сөзсүз түрдө физиканы окушка туура келген. Ошондуктан физикага жашыбыздан эле кызыгып, мен өзү мектепте бардык эле сабактарды, өзгөчө так илимдерди, физика, математика илимдерин жакшы окуп, физикага кызыгуу мектептен башталган. Радиацияга туруктуу идиштерди табуу, булардын баардыгын азыр эксперимент менен катар эле математикалык моделдештирүү менен ошол физикадагы процесстерди окуп үйрөнүүгө болот. Ошол жаатта бир жакшы салым кошсом деген оюм бар. Илимге болгон мамилеси өтө жогору. Ал ошо биздин лабораторияда катуу заттардын физикасында бир жакшы бизде иондук процесстердин салымы боюнча бизде изилдөө жүргүзүлүп, ошонун аныктоодо өзүнүн салымын кошту. Ал эми илимий чөйрөдөгү адам катары мен жакшы окумуштуу катарында бала бердим. Окумуштуу келечеги кең. Билим жаатында көптөгөн жаңылыктарды киргизгим келет деген каарманыбыз улук лаборант, улук окутуучу, доцент жана кафедра башчы, Ош мунун илим жана аспирантура бөлүмүнүн жетекчиси. Ал эми 2011 жылдан 2016 жылга чейин физика техника факультетинин деканы болгон. Ошондой эле 2 монографиянын, 4 окуу усулдук колдонмонун, 2 патент, 2 автордук көйлүктөн жана 60тан ашуун илимий баяндамалардын автору. Учурда болсо доктордук илимий ишинин үстүндө алектенип жаткан кези. Кесиптердин баардыгы ардактуу, бирок анын ичинен адамды тарбиялоо, адамды окутуу деген кесип өтө ардактуу болуп эсептелет. Физика деген азыркы биздин кармаган кол телефонубуздан баштап космоско учурулган аппаратка чейинки баардык процесстер физика менен байланышкан. Өзү мугалим бул артист болуш керек. Артист болбосоң балдарга жеткизе албайсың. Артист болбосоң өзүңдүн оюңду так түшүндүрүп бере албайсың. Мен кичинекей менен эле ошо мугалим болом деп эсептегенмин. Физик мугалим болуп, ошого көбүрөөк аракет жасаганмын. Ошондуктан ошол мугалимдик кесипти тандап алганбыз. Маралбек Чотоевич Өскөнбаев физика, математика илимдеринин кандидаты жана доцент катары ошол илимий изилдөөлөр жүргүзүүдө жана студенттерге билим берүүдө өтө көп жумуш аткарган инсан, деңгээли жогорку, ошондой эле өзүнө дагы жана ошондой эле студенттерге дагы талапты чоң коет. Маралбек агай учурда көптөгөн студенттерине өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, аны жашоодо, жумушта пайдалана билүүсү үчүн талбай аракет жасап келет. Бүгүнкү күндө агайдын көптөгөн шакирттери илим жактап, факультет, колледждерде мугалим болуп эмгектенип да келишет. Илимий иштерибиздин көпчүлүгү биздин Кыргызстандан гана эмес, көптөгөн чет мамлекеттерден да чыкты. Ал гана эле эмес, Кыргызстан ичинде көптөгөн эл аралык конференцияларга катышып, мына ошол конференциялардан дагы көптөгөн жетишкендиктерди агайдын жардамы менен жетишип келдим. Азыркы убакта дагы ошол агайдын салымы менен андан ары дагы илимий иштеримди
улайын деген аракетте турам. Маралбек Өскөнбаев күнүнүн ар бир саатын текке кетирбей жаңы маалыматтарга ээ болуп, илимий иштерине колдонууга далалаттанат. Буга байланыштуу убактысынын көпчүлүк бөлүгү факультетте өтөт. Ага карабастан жумуштан келип балдарынын сабагына жардам берип, неберелерин эркелеткени, үй бүлөсү менен бир дасторкондо отуруп баарлашканы да убакыт табат. Үй бүлөдө 3 уул бир кызды татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирген. Ага ылайык балдары аны ар бир жасаган иши, айткан сөзү, акыл насааты үлгү гана болбостон, жашоодо көп нерсеге көмөк берет дешет. Ата катары бизге насаат кеңештерин берчи, намысты жогору койгула деген, аз да болсо адалдан тапкыла деген, эмгекке үйрөткөн, өзүңөр ишенип, ошо эмге дагы бекем болгула деп. Анан эң негизги берген тарбиясы бул илимге көп багыт жасап, бизге ошол жөнүндө кээде отуруп алып туруп, физикага кызыгып суратыр, бизге физиканы кызыктырып айтып берчи. Жолдошумуз 30 жылдан бери жашаганбыз, 30 жылдан ашып калды. Ушу камкор ата, өзүнчө кандай үйдө проблемалар болсо, кандай жетишпек нерселер болсо, ошонун баардыгын жакшылыкта, жамандыкта баардыгын күйөөм өзү баш көз болуп, ошо акыл насаатын айтып, кандай ситуация болсо, менде болсо дагы, кандай проблема болсо, балдарда үй бүлөдөгү ошонун баардыгын биринчи орунга коюп, ошону чечкенге аракет кылат. Ош мамлекеттик университети бул биздин мен үчүн экинчи үйүм болуп эсептелет. Мен эртең менен саат 7:30 ишке барсам, кечкурун саат 7:30 келемин. Себеп дегенде биздин өмүрүбүздүн 60-70% ошол дуалдарда өтөт. Биз интеллектуалдык жактан жетишүүбүзгө, адам болуп калып таанышыбызга, адамдарды тарбиялаганга, билим алганыбызга, илимдүү болгонубузга, илимий даража алганыбызга ошо Ош мамлекеттик университети күбө болуп эсептелет. Мен Ошму менен ошол агайдын айткан сөзүнө мен дагы кошулам. Ошто жашап, Ошмуда иштеп, эмгектенгениме сыймыктанам деп. Ар бир адам жашоосунда максат кое билүүсү абзел. Так коюлган максат чоң мааниге ээ. Бүгүнкү биздин каарманыбыз да ошол максатына жетүүгө талбай эмгектенген. Сиз да кыялдангандан, ойлонгондон, бийиктиктерди багындыргандан эч качан тайманбаңыз. Көрсөтүүнү мен Айганыш Туратбекова даярдадым. Кийинки илимдин изги жолунда көрүшкөнчө.